Саламатсыңарбы? Кезектеги кыргыз тили сабагын улантабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз көнүгүү машыгы жумуштары. Биз жана эмгек темасына карата көнүгүүлөрдү аткарып машыгабыз. Кана балдар, жаз мезгилинде кандай жумуштарды аткардыңар? Мисалы, бак тазаладык, бак тиктик, жашылча жемиштерди отургуздук, гүл отургуздук, аларды сугардык. Азаматсыңар? Баарыбыз колдонмо дептеринде берилген текстти туура окуп, суроолорго жооп беребиз. Менин чоң атам менен чоң апам айылда жашайт. Мен эс алуу учурунда айылга барам. Чоң атам менен бак тигем. Короо тазалайм. Чоң апам бакчага жашылча жемиштерди отургузат. Демек, эс алуу учурунда каяка барат? Эс алуу учурунда айылга барат. Ал айылда кимдер жашайт? Чоң атасы менен чоң апасы. Аларга кантип жардам берет? Бак тигет, короо тазалайт жана жашылча жемиштерди отургузат. Азаматсыңар? Демек, бала айылга барып, чоң атасы менен бак тигет экен. Короо шыпырамын дейт. Ошондой эле чоң апасына жашылча жемиштерди отургузуусуна жардам берет. Балдар, бул текстти туура жана сулуу кылып, төмөнкү бош орунга көчүрүп жазабыз. Келгиле балдар, ким шамдагай оюнун ойнойбуз. Бул жерде 3 макал 3 башка түс менен берилген. Түстөрүнө карап, макалдарды туура кылып колдонмо дептерибизге жазышыбыз керек. Түстөрүнө көңүл бурабыз. Эгерде силер жазып бүткөн болсоңор, анда чогуу карап көрөлү. Сыя түстө берилген биринчи макал. Жаз жарыш, күз күрөш. Макалдын маанисин чечмелейли. Баарыбыз жаз мезгилинде жарышып, багыбызга гүлдөрдү, жашылча жемиштерди, жебеме жемиштерди отургузабыз. Эгерде жаз мезгилинде отургузууга жетишпесек, анда күн жылып кетет дагы кеч болуп калат. Ошондуктан жаз мезгилинде жарышып отургузушубуз керек. Ал эми күз күрөш деген бул күз мезгилинде аларды жыйнап, кышкыга кам көрөбүз. Экинчи макал. Жаздын бир күнү 1000 жылга тете. Жогоруда айтып өткөндөй, жаз мезгилинен кечикпестен баарын тигип үлгүрүшүбүз керек. Жазында тиккендерибизди жыл бою жейбиз. Үчүнчү макал. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт. Эгерде жамгыр жааса, биз эккен эгиндерибиз, гүлдөрүбүз жапжашыл болуп өсүп чыгат. Ал эми бата менен эл көгөрөт деген жакшы бата бул элге жакшылык алып келет. Ошондуктан бата менен эл көгөрөт деп айтылган. Эгерде бул макалдарды туура кылып жазып бүткөн болсоңор, силер азаматсыңар. Жогоруда берилген макалдардын маанисине карап, орус тилиндеги макалдарга тандап жаздым. Бул жерде мааниси боюнча төп келет. Мааниси жагына көңүл бурабыз. Баарыбыз колдонмо дептерибизде берилген көнүгүүнү аткарабыз. Биз силер менен эмгек шаймандар менен таанышканбыз. Баарыбыз туура окуп, аталыштарын туура кылып жазабыз.
Эгерде жазып бүткөн болсоңор, чогуу окуп көрөлү. Айры, күрөк, чалгы, тырмоо, балка, ара. Азаматсыңар. Сүрөттөргө карап, сүйлөмдөрдү толукта. Балдар, бул жерде текстте сүрөттөр коюлган эмгек шаймандарынын. Аларды карап, аттарын туура жазышыбыз керек, аталыштарын туура жазышыбыз керек. Мисалы, биринчи сүйлөм. Асан айылга чоң атасына жардам бергени барды. Эмненин сүрөтүн көрүп турабыз? Эмне менен чөптү чабат? Бул көнүгүүнүн жарымында окуп көрөлү. Жашылча жемиштерди отургузушту. Кимге текстти эстейбиз? Кимге жашылча жемиштерди отургузат? Бул жумуштарды аткарууда кайсы эмгек шаймандарын колдонду? Баарыбыз аталыштарын туура жазабыз. Эгерде бул көнүгүүнү аткарып бүткөн болсоңор, чогуу текшерели. Асан айылга чоң атасына жардам бергени барды. Чалгы менен чөп чаап, айры менен топтоду. Алар кышкыга малга тоют болот. Күрөк менен жер казып, чоң апасына жашылча жемиштерди отургузушту. Тырмоо менен бакты тазалады. Отундарды ара менен аралап, балта менен отун жарып, кышкыга камдады. Азаматсыңар. Келгиле балдар, бул жерде кроссворд берилген. Көк түс менен берилген сөздөрдү биринчи кыргыз тилине которуп жазабыз. Туурасынан жазылган көк түстөр, ал эми тигинен жазылгандар бул кызыл түстө берилген. Пила, топор, лопата, серп. Туурасынан жазабыз, которуп. Тигинен вилы, молоток, грабли. Баарыбыз туура которуп жазабыз. Эгерде жазып бүткөн болсоңор, кроссвордду карап көрөлү. Биринчи ара, балта, күрөк, орок. Тигинен берилгендер: айры, балка, тырмоо. Мен ойлойм, баарыбыз туура которуп жазып бүттүк деп. Келгиле балдар, үй ишине көңүл бурабыз. Бул макалдарды жаттап алабыз. Сабакка катышканыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.